Ошмуда билим берүү толук кандуу онлайн режимине өттү. Тагарага күндүзгү жана кечки бөлүмдөрдө окуган студенттер үчүн окуу процессинин лекциялык жана теориялык сабактары окутуунун дистанттык технологияларын колдонуу менен жүргүзүлө баштады. Теориялык сабактардын материалдарын толугу менен биздин окутуучулар ошол атайын информациялык система аркылуу студенттерге жүктөп беришти. Бул информациялык системанын мүмкүнчүлүгү ошол студент тиешелүү материал менен таанышып, окуп, андан сырткары ошол мындай бир любой моментте тиешелүү окутуучуга өзүнүн суроолору менен кайрылып, мугалим менен экөө ортосунда 24 саат бою байланышта болгонго мүмкүнчүлүк бар. Педагогикалык кызматкерлердин окуусулдук иштери уюштурулуп, учурда бардык окутуучулардын силабустары, лекциялык, практикалык, лабораториялык иштелмелери, текстик суроолору расмий түрдө Ош Суу KG сайтынан же Авен Ош Суу KG сайты аркылуу Ошмунун электрондук билим берүү порталына жүктөлгөн. Бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университети аралыктан студенттер менен байланыш үчүн бир нече платформаларды пайдаланып келатабыз. Негизгисинен болуп, бул АВН информациялык системасы. Бул жерден мугалимдер кантип студенттер менен байланышат. Образовательный портал формасына кире турган болсок, вход система функциясы пайда болот. Ал жерде ар бир сотрудниктен, Ош мамлекеттик университетинин ар бир сотруднигинин өзүнүн логин паролу бар. Ичине кире турган болсок, окуу жылы, бул сотрудниктин личный кабинет десек болот, электронный. Бул жерден окуу жылын тандайт, окуу семестрин, дисциплина, поток жана форма контролясы. Бул жерде экзамен форма контроляны тандагандан кийин төмөн жакта студенттердин тизмеси чыгат сүрөттөр менен. Бул жерде ошол группада окуган студенттердин тизмеси. Буларга маалыматтарды кантип түшүнөбүз? Бир формасы бул учебно-методический комплекс. Бул жерде тандап чыгабыз. Если лекция болсо, лекция деп көрсөтөбүз. Ал жерде лекциянын названиясы, автор ким, канча страницадан турат жана кыскача аннотациясын беребиз. Кийинкиси файл тандайбыз. Бул ошол компьютердин өзүндөгү эле бир PDF же Word форматындагы файл болушу мүмкүн. Аны ачып туруп добавить эте турган болсок, уже ногул информациябыз ушул группада окуган студенттердин баарына информация жөнөтүлдү. Экинчи формасы бул студенттер менен чат аркылуу байланышуу. Бул жерде студенттердин баардыгын же индивидуальный белгилеп туруп, эгерде бизде кандайдыр бир YouTube каналда же башка жерде видео урокторубуз бар болсо, ошол видео урокторго ссылкаларды таштап, отправка кнопкасы менен баса турган болсок, баардык ушул группада студенттерге информация жетип барат. Ошондой эле деканаттарда жана дирекцияларда окутуунун дистанттык технологияларын колдонуу менен уюштурулган сабактардын электрондук жадыбалдары түзүлүп, окутуучуларга жана студенттерге келбил тиркемеси аркылуу жөнөтүлүп турат. Келбил тиркемеси аркылуу студенттер окутуучулардан келген тапшырмалардын шеттелмелерин алуу, колдонуу мүмкүнчүлүгү да бар. Студенттер мобилдик тиркеме аркылуу телефонунда Google Chrome примеринде көрсөтөлү. AVN Ош Суу KG деп кирет. Бул жакта жогорку сол бурчунда логин пароль чыгат. Бул жерге ар бир студенттин өзүнүн логин паролу бар. Мисалы, азыр бир студент менен кирип көрөлү. Бул ошо студенттин өзүнүн личный кабинети. Азыркы учурда мугалим порталда онлайн болсо, мындай кнопка жанып турат. Студент семестрин тандайт. Дисциплина. Форма контроляны тандайт. Ушул жерде кайсы сотрудниктер, мугалимдер онлайн болсо, мындай кнопкасы жанып турат. Буга чейинки жөнөткөн информациялардын баардыгы ушул жерге түшөт. Эгерде
мугалим тандай турган болсо, азыркы жөнөтүп турган файлдын ссылкасы ушул жерге келип түштү. Ссылкасы ушул жерде көрүнүп турат. Ошол ссылка аркылуу YouTube каналынан видео лекцияларды көрсө болот. В математической фотогазете помещаются фотографии выдающихся математиков, математические модели, старинные и новые книги по математике, победители математических олимпиад и соревнований. Мындан сырткары ар бир предметтин өзгөчөлүгүнө жана окутуучунун академиялык эркиндиги чармачылыгына жараша аралыктан окутуунун түрдүү заманбап технологиялары колдонулууда. Үйдө отуруп эле мындай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып жаткандардын бири мед факультетинин доценти Аида Келдибекова. Сейчас я буду проводить занятия на втором курсе группа МКБ 1.18R. По расписанию занятий начнется в 1:55. И это занятие по дисциплине по выбору внеклассной работы по математике. В группе у меня 14 студентов. Посещаемость у них выше 80% сейчас. И предварительно я через группу WhatsApp отправляю им объявление о том, что будет проводиться занятие в приложении Zoom. У меня есть код, идентификатор кабинета в Zoom. Этот код был отправлен студентам. И они по этому коду заходят ко мне в кабинет и прослушивают лекции. Biz ушул онлайн байланышта ушул Zoom программасынын жардамында биз азыр 4-чү жолу сабак өтүп атабыз. Студенттер кызыктуу катышып атышат, кызыгып атышат. Эми баягы интернет жок болуп калган учурда катышпай калган студенттер дагы бар. Бирок биз азыр ар бир сабакты компьютердин эсине сактап коюп атабыз. Анан Google почта аркылуу биз ушул сабактын видео жазуусун жөнөтүп жиберебиз студенттерге. Алар дагы ошол биздин өткөн сабакты бир сыйра көрүп түшүнүшөт. Алсак окутуучулар учурда Google Classroom, Zoom, Jitsi Meet, Kahoot программаларын кеңири пайдаланып жатышат. Бул сыяктуу сабактарды онлайн трансляциялоо окутуучулар жана студенттер арасындагы түз байланышты бекемдөдү. Башында колдонгонду билбегендер болду, аны үйрөтүп атабыз. Бул жерде да аудиториядагыдай эле жакшы студенттер бат-баттан үйрөнүп, өздөрү каалоосу көп болгон үчүн өздөштүрүп, даже жакшы өздөштүргөндөр башка студенттерге да үйрөтүп атышат. Биз эми түшүндүрүп, бардыгына үйрөтүп атабыз. Ал эми студенттер менен сабак тууралуу кайтарым байланышты уюштурууда жакшы жолго коюлган. Бул үчүн атайын студенттер арасында кеңири колдонулуп жайылган социалдык тармактардын Instagram, Facebook, WhatsApp мобилдик тиркемелеринин мүмкүнчүлүктөрү кеңири колдонулуп жатат. Билим алуучулар болсо мындай иш-аракеттерге кубанып, окутуучулар алар менен 24 саат бою байланышта болуп, сабактар боюнча түшүнбөгөн суроолоруна жооп берип жатканын айтышат. Эгерде бизде суроолор жаралса, биз WhatsApp аркылуу деле группага жазып алабыз. Жоксо баягы аркылуу биз ошол агайдын же болбосо мугалимдин өзүнө кайрылып алабыз. Ситуацияга байланыштуу биз университетте окуп калган үчүн онлайн сабак өтүп жатабыз. Бирок биздин агай ушундай нелерди жөнөттү, ушул приложенияга кирип окусаңар болот деп. Ушу азыр онлайн окуганыбыз бизге жарам берет. Окуга койсок, кандай десем, биз унутуп калышыбыз мүмкүн. Бирок ошо азыр онлайн сабак өтүп, кичине болсо дагы өзүбүзгө жаңы маалымат алганы аракет кылабыз. Things like online teaching, this is good. Өзбекстандан чыгып атам. Онлайн сабактар пайдалуу экен. Эгерде интернет жакшы болсо. Өзгөчө үй бүлөсү бар адамдарга убакытта үй бүлөнү көрүп, ошол учурда билим алууга дагы
кетсе болот экен. Learn the subjects, and so that they don't need to spend. Андан сырткары видео сабактар жана түрдө электрондук үйрөтүүчү окулуктар ОШМУнун структуралык бөлүмдөрүнүн YouTube каналдарына байма-бай жүктөлүп, студенттерге таркатылууда. Саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү сабагыбыз Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы жана андагы жаңы тенденциялардын берилиши. Окутуучулардын өз убагында тапшырмаларды студенттерге жөнөтүп, алар менен байланышта болуп жаткандыгына да тыкыр көзөмөл киргизилген. Тактап айтканда, тиешелүү деканат дирекциялар жана окуу информациялык департаментинин кызматкерлери атайын карап, текшерүү жүргүзүп турушат. Окутуунун дистанттык технологияларын колдонуунун ишке ашырууда окуу бөлүмү, окуу информациялык департаментинин максаты ушул процесстин толук кандуу ишке ашып жаткандыгын көзөмөлдөө милдети бизге жүктөлгөн. Ал көзөмөлдөөдө ушул эле биздин Ош мамлекеттик университетинин автоматташтырылган порталында атайын отчеттор түрлөрү бар. Мисалы, Ош мамлекеттик университетинде 2000ге жакын окутуучу, 30 миңге жакын студент болгондуктан аябай көлөм чоң. Ошондуктан биз биринчи отчетунда 130 кафедра бар. Ар бир 130 кафедранын бул жерде тизмеси бар. Тизмесинин ичине кирип, кафедранын ичинде канча окутуучу ушул билим берүү порталына материалдарын, лекциялык материалдарын жүктөштү, канчасы жүктөшкөн жогу бул жерде тизмеде көрүнүп турат. Биздин ар бир адистер, окуу бөлүмүнүн кызматкерлери ушул отчеттор менен иштешип, контролдоп, окутуучулар менен, кафедра башчылары менен иштешет. Ошол эле текшерүүнүн дагы экинчи бир түрү ошол билим берүү порталына жүктөлгөн материалдарды, маалыматтарды студенттер менен окутуучулардын ортосундагы кайтарым байланышты кандай түрдө өтүп жаткандыгы биз көзөмөлдөйбүз. Ал үчүн отчеттун экинчи түрү бар. Бул жерде ар бир дата саат убактысына чейин биз бере алабыз. Мисалы үчүн бүгүнкү 23 марттын эртең мененден баштап саат азыр 5 болуп калды. 5ке чейин канча окутуучу, кайсы студент кандай билдирүүлөр менен бири-бири менен байланышты, кандай билдирүүлөрдү жөнөткөнгө чейин биз маалымат системабызды көрсөтүп берет. Биз ушул боюнча дагы отчетторду даярдап, студенттер менен, окутуучулар менен иштешебиз. Бул жерде көрсөк болот, ар бир окутуучу саат канчада, кайсы окутуучуда кандай деген текст жөнөттү, кандай деген файл жөнөттү, ал окутуучу, ал студент ошол эле окутуучуга кандай деген суроолорду берди, кандай деген тапшырмалардын файлдарын жүктөгөнүн бул жерде толук кандуу көрсөтүп турат. Эске салсак, университеттин сырттан жана дистанттык билим берүү бөлүмү тарабынан буга чейин да студенттер менен онлайн билим берүү ишке ашып келген. Аталган борбор тарабынан жыл сайын окуу жайдан Үмүт телестудиясы тарабынан видео сабактар тартылып, эң мыкты делген сабактар Ошку дистант YouTube каналына жүктөлүп келет. Бул каналда видео сабактар ачык түрдө сакталгандыктан бардык колдонуучулар үчүн жеткиликтүү. Ал эми учурдагы жагдайга ылайык тиешелүү адистиктер да ушул каналдан пайдаланып, студенттерге шилтемелерди жөнөтүп жатышат.